Assalamu алейкум жалпыңыздарға. Адам өзгөртө ала турган жана өзгөртө албай турган 4 нерсе бар. Ушуларды санап берейин. Биринчи адам өзгөртө албай турган нерсе бул анын улуту, өң келбети жана бою. Кудай бизге кандай өзгөчөлүк тартуулаган болсо, ошондой гана боло алабыз. Бирок ден соолугубузду каалаганча жакшы жакка өзгөртүүгө жөндөмдүүбүз, салмагыбызды дагы көзөмөлдөй алабыз. Экинчи биз өзгөртө албай турган нерсе убакытты токтотуу. Бирок аны каалагандай кылып туура колдонууга баарыбыз жөндөмдөбүз. Үчүнчүсү бул картаюуну токтотуу. Буга дагы эч ким жөндөмдүү эмес, бирок мүмкүн болушунча аны кечеңдетүүгө ар бир адам жөндөмдүү. Төртүнчү бул биздин мүнөзүбүз. Мүнөздү өзгөртүүгө эч ким жөндөмдүү эмес, бирок адепти жакшыртууга ар бир адам жөндөмдүү. Андыктан өзүңүз өзгөртө ала турган ушул 4 нерсени убакыттын өтүшү менен мүмкүн болушунча оң жакка өзгөртүүгө аракет кыла бериңиз. Эми менден сизге дагы 4 кеңеш. Биринчиси шашылбаңыз. Сиз канчалык көп нерсени каалаганыңыз менен баарына жетише албайсыз. Андыктан алдын ала убактыңызды туура бөлүштүрүп, эң маанилүү нерселерге короткон аракет кылыңыз. Экинчиси кейибиңиз. Сиз өзгөртө алчу нерселериңиз үчүн аракет кылыңыз. Өзгөртө албачу нерселерди эстештин дагы кереги жок. Мисалы, баалардын көтөрүлүшү, аба ырайынын сизге жакпагандыгы сыяктуу. Ал эми үчүнчү кеңеш болсо, адамдарга жаккан аракет кылбаңыз. Сиз идеалдуу болсоңуз дагы жактырбаган адам жактырбайт. Эгерде сизди жактырчу болсо, кемчиликтериңиз менен дагы жактырат. Акыркы кеңеш, албетте алдыга максат, план коюп, аларды аткарууга киришиңиз. Баары ийгиликтүү болгусу келет, бирок баары эмгектенгенди каалай бербейт. Сиз ошол эмгекти сүйүүчүлөрдөн болуңуз.